Баткендин Карабак айылы чек арада жашаган жамааттардын бири. Бул жерде элдин негизги жашоо булагы айыл чарбасы, мал чарбачылыгы менен. Бирок акыркы жылдары климаттын өзгөрүшү, суунун тартыштыгы, оору сыркоолор фермерлер үчүн да чоң сыноо боло баштады. Айылдагы жубайлар Канышай менен Шайдулла кезектеги буйртма менен талаадагы малдардын ден соолугун караганы келишти. Sıylarını bir boğaz kısırını bilip, orularını bilip emek kılalım deyip geldik de. Teşekkür ederim ha. Sonra kızmat ağız. Элеттегилер дээрлик ар бир короодо мал кармайт, антпесе болбойт. Бул учурда өз айылы үчүн демилге көтөргөндөрдүн бири. Канышай менен Шайдулла баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси ишке ашырып жаткан аярлуу үй бүлөлөрдүн социалдык экономикалык жагдайын көтөрүү долбооруна катышып, атайын окуудан өткөн. Айылда элдин бакубат жашоосуна таасир берген мал жандыктын ден соолугуна кам көрүү үчүн кызмат көрсөтмөй болуп, бизнес долбоор жазып, гранттык колдоо менен малдарды текшерген УЗИ аппаратын алышты. Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган проектке катышып, ветузи биздин айылга өтө керек эле. Жолдошум экөөбүз биргеликте ветузиге проект жазып, бул ветузи аппаратына алганга чейин биз ушул уюмга катышып, окууларга барып жүрдүк. Ошол окуусу аркылуу көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Кантип жазуунун, ошол бизнести жүргүзүүдө биринчи ошол киреше булагын кантип тарса болот, анан чыгашасын эсептөөнү үйрөндүк, жолдорун үйрөндүк. Ошол жазуу аркылуу анан 200 адамдан ашык катышып долбоорго. Ошол аркылуу ошол үй бүлөлүк азыркы учурда ветузи аппараты боюнча экономикалык жактан үй бүлөбүзгө да киреше булагы жакшы десем жаңылышпайм. Бул үй бүлөлүк киреше бизнес болуп атат азыркы учурда. Кардарлар бүгүнкү күндө көбөйүп атат. Себеби менин колумдан келишинче ушул ветузи аппаратын медиа тармактары аркылуу жарыялап, реклама кылып, колумдан келишинче жардам берем. 2-3 айлык боюнда бар. Бул үйдүн. Канышайдын жолдошу тажрыйбалуу ветврач Шайдулла Пайзуллаев. Эми бул үй бүлө заманбап жабдуулар менен айылдагы фермерлерге кызмат көрсөтүп, оорулардын алдын алып жатышат. Иш да жеңилдеп, түйшүк да кыскарды. Биздин айылга келип калып, ошол СТС уюмунун адистери, ошол боюнча анан жолдошум, өзүмдүн жолдошум эме проект жазып, ошол боюнча ушул ветузи аппаратын жазганбыз. Ушул элдин суроо талабы көп болгондуктан, анан ошол менен утуп, мен өзүм ветврач болуп иштегендиктен аябай керек эле да, ошол керек эле, ошол насип кылып келип калды. Ошону алып, азыр эми 3 августтан алдык окшойт. Ошол менен 3 ай 4 ай болуп калды. Иштетип атам азыр. Жакшы элдер дагы ушул өзүбүздүн Карабак айылында, анан болсо башка айыл өкмөттөргө дагы чыгып, күнүнө эми өзүмдүн үй бүлөмдү бакканга жетет. Жакшы эле ана чет жака мигрант болбой, жакшы үй бүлөмдү бакканга жакшы эле киреше болуп турат. Миграцияга кеткени көп. Казакстан, Россия көп. Мен ушул жака чыкпайын деп ушул 10 жылдан ашык жеке ветврач болуп иштеп, ушул ветузини ала албай жүрдүм эле да. Азыр эми колума тийип жакшы иштеп атам азыр. Ооба, көп чакырат. Күнүнө бир 3-4, кээ бирде бир 6-7 болуп калат. Ошондо мен 500 сомдон, 800 сомдон, эми көп бир мал болсо 800 сом бир малга. Анан бир 4-5 болсо бир 500 сомдон көрүп берем. Өзүм барам, бензин куюп барып, өзүмдүн акым ушул. Айрыкча фермерлерге дагы жакшы болду. Фермерлер дагы барып, мисалы баккан адамдар көп да бизде. Айылдагы ар бир үй бүлө мал кармап, ошондон киреше алып турат. Андыктан ветеринардык кызмат жөн гана кесип эмес, бүтүндөй айылдын тынч жашоосу үчүн маанилүү иш болуп эсептелет. Болбосо башка аймактарга каттап, убакыт, чыгаша да көбөйүп кетчү. Эми мал аман, элдин да көңүлү тынч дешет айылдыктар. Мал менен алек болобуз да, ушу мал карап, мал менен.
Аны биздин айылда şu Şaydilla doktor vet vrach. Şuga qaratıp maruzub. Qandaylı oru bolsa şu Şaydildaga aytабыз, bul kelip qarap, därlep, aylıktırıp bere jakşı doktor bilet. Şul hazırga aparat, mına uzi. Jek kerekti de bizdin ayılga. Jakşı bolupdyr. Nazır bul sirimdi, kısır bu boğaz bilbeytim de torpağı men jürgen jaylöde. Jaylöde kaçıp edip gümen sırap jüretdim, jakşı oldu. Bilip aldım 2-3 aylık boğaz eken. Jakşı oldu emiş. Negizi ayılda şu mal menen de ayıl jerde mal çarba men üçün tüküne 4-5 kada uyu qarayбыз. Başka negizi ayıllarda birle mal menen de. En kerekli uşul aparat kerekdi, mına bizde ayılga kelip tur, mına suyunu oturabыз, jakşı bolup tur. Mına şaylar ayttıgida mına kelip körüp berdi. Bul demilge jön gana işkerdik emes, bul ayıldın köygöйүнөн чыккан чечим, элдин ишенимин кайтарган аракет десек болот. Канышай менен Шайдулла өз иштери аркылуу жамааттардын ишенимин, биримдигин жана үмүтүн тартуулап жатат. Айылда туруктуу кирешеси бар ишкердик үчүн демилгелерди да миграциялык агымы күч аймакта таасирдүү болуп турат. Канышай менен Шайдулланын аракети айылдагы чакан ийгиликтүү демилгенин мисалы боло алды. Бул өзгөрүү ФСТС уюмунун колдоосу менен ишке ашкан долбоордун жыйынтыгы. Эми Карабак айылынын тургундары өз ара жардамдашуу эң чоң күч экенин дагы бир ирет далилдешти.